көргөндөй кворум бар. Бүгүнкү жыйыныбызды баштасак. Бүгүнкү жыйындын күн тартибинин долбоору сиздердин мониторуңуздарда илинип турат. Эгерде каршылык жок болсо, негиз катары кабыл алып берсеңиздер. Анан кимде кандай кошумчалар бар, ортоңку микрофонго чыгып сунуш берсеңиздер. Каршылык жок болсо, негиз катары добушка коем, добуш бериңиздер. Негиз катары кабыл алып берсеңиздер. Макул 100, каршы жок, баары 100, катталды 108. Рахмат, негиз катары кабыл алып бердиңиздер. Эми кошумча алымчалар болсо, сунуштарды берсеңиздер. 6-чы микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Вчера прошло совместное заседание двух комитетов по международным делам, по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Мы рассмотрели одним из вопросов состояние наших сограждан за рубежом и действия правительства по этому поводу. К сожалению, очень много проблем у наших соотечественников, у мигрантов. И много депутатов вчера участвовали в заседании комитета, задавали вопросы. Мы приняли решение сегодня заслушать информацию со стороны правительства, со стороны вице-премьер-министра Буронова, всех соответствующих ведомств. Я прошу включить этот вопрос в повестку, когда придет правительство, отдельно предоставить полную информацию, в каком состоянии работа по мигрантам, по каждой стране, каковы мощности, каков потенциал финансирования со стороны государства, поддержки по организации рейсов и так далее. То есть по всем вопросам. Рахмат. Башка жок экен, анда өкмөттүн өкүлү сөз сурап атат. Жокпу сизде? Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка кошумча алымчалар жок болсо, жогоруда айтылган сунуштардын бардыгын эске алуу менен депутаттар берген. Күн тартибин толугу менен добушка коем, добуш берсеңиздер. Макул 104, каршы жок, баары 104, катталды 110. Күн тартиби толугу менен кабыл алынды бүгүнкү. Рахмат. Анда күн тартибин кароого өтөбүз. Күн тартибинин алдында урматтуу депутаттар, сиздерге белгилүү болгондой ант берүү аземдеринен башталат. Бул биздин жаңы депутаттарыбыз ант берет. Ошондой эле өкмөттүн жаңы мүчөлөрү шайланган, алардын президенттин алдында, жогорку кеңештин депутаттарынын алдында ант берүүсү менен башталат. Ошондуктан азыр депутаттардын ант берүүсүнө өтсөк биринчи. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2020 жылдын 9 апрелиндеги номер 90 жана 91 токтомдоруна ылайык Республика Ата Журт саясий партиясынын тизмесинен шайланган жаңы депутат Бешимбаева Айгерим Кабылбековна жана ошондой эле Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын тизмесинен шайланган жаңы депутат Ибраев Саматбек Кулукевич каттоодон өтүп келишип, бүгүн залда отурушат. Андыктан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттын статусу жөнүндө мыйзамдын 2-беренесине ылайык депутаттын ыйгарым укуктары жогорку кеңештин алдында ант берген күндөн тартып башталат. Андыктан ант берүү үчүн борбордук трибунага Бешимбаева Айгерим Кабылбекованы чакырабыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Бешимбаева Айгерим Кабылбековна
Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карансыздыгын коргоого ант беремин. Кийинки ант берүү Ибраев Саматбек Кулкевичти чакырабыз, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен Ибраев Саматбек Кулукеевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарымдуу укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн сактоого ант беремин. Урматтуу коллегалар, терең ыраазычылык, ушул каатчылыктан Кудай колдоп, элибиз, журтубуз бардыгыбыз биргеликте чыгып кетели. Чоң рахмат. Сиздер менен иштегениме бактылуумун. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сиздердин жана өзүмдүн атымдан Айгерим Кабылбекованын жана Саматбек Кулкевичтин депутаттык ишмерлигине ийгилик, өздөрүнө чын ден соолук жана узун өмүр каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жаңы депутаттарыбыз куттуктоо иретинде. Эми урматтуу депутаттар, күн тартибин карап уланта берсек, күн тартибинде саат 10:30 өкмөттүн ант берүү, мүчөлөрүнүн ант берүүсү башталат, бирок ага чейин убактыбыз бар экен. Ошондуктан кийинки күн тартибинде маселелерди карай берели, урматтуу депутаттар, уланта берели. Анан убакыт келгенде токтотуп турабыз. Рахмат, каршылык жок экен анда. Анда Кыргыз Республикасынын президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 14 апрелиндеги номер 71 жарлыгын бекитүү тууралуу. Баяндамачы Дыйканбаев Курманбек Сапарович, президенттин Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктуу өкүлү, чакырылгандар Боронов Куатбек Алчиев, биринчи вице-премьер-министр, Асарандиев Эркин Шамшудинович, вице-премьер-министр, Оразалиев Алмазбек Кыдырмаевич, Бишкек шаарынын коменданты, ички иштер министринин орун басары. Ошондой эле урматтуу депутаттар, 4-чү маселеде ушуга байланыштуу, ошондуктан каршылык болбосо эки маселеге бирдей баяндама берсе, президенттин өкүлү, анан кийин токтомдорду албетте өз-өзүнчө коюп алып өтөбүз. Бирок суроо, жооптор бардыгы окшош болуп атат. Ошондуктан эки маселени чогуу карап койсок кандай дейсиздер? Туура. Анда кийинки маселени, 4-чү маселени тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Нарын шаарынын жана Ат башы районунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 14 апрелиндеги номер 72 жарлыгын бекитүү тууралуу. Баяндамачы Бугада Дыйканбаев Курманбек Сапарович, президенттин Жогорку Кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү, ошондой эле Боронов Куатбек Алчиев, биринчи вице-премьер-министр, Асарандиев Эркин Шамшудинович, вице-премьер-министрлер бул жерде отурушат. Анда сөз Дыйканбаев Курманбек Сапарович сизде. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар,
Кыргыз Республикасынын президентinin 2020 жылдын 24 мартындагы номер 55 Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө 2020 жылдын 24 мартындагы номер 56 Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ош шаарынын Ноокат районунун Кара Суу райондорунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө 2020 жылдын 24 мартындагы номер 57 Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыктары менен Кыргыз Республикасынын айрым аймактарында өзгөчө абал киргизилген жана жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. Республикада түзүлгөн эпидемиялык кырдаалга байланыштуу ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарында коронавирустук инфекциянын анан аркы жайылышына болтурбоо максатында аталган республиканын айрым аймактарында өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартуу зарылдыгы пайда болду. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64 беренесинин 9 бөлүгүнүн 2 пунктуна өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 3 жана 4 беренелерине ылайык 2020 жылдын 14 апрелинде Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шарипов Жээнбеков Кыргыз Республикасынын айрым аймактарында өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартуу жөнүндө номер 71 жарлыкка кол койду. Андан тышкары жарандардын өмүрүнүн жана саламаттыгын сактоонун, алардын коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуунун өзгөчө кызыкчылыгын көздөп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарында коронавирустук инфекциянын жайылышына болтурбоо максатында Кыргыз Республикасынын президентинин номер 77 жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун, Нарын шаарынын жана Ат Башы районунун аймагында 2020 жылдын 15 апрелдин саат 08:00 баштап 2020 жылдын 30 апрелине саат 08:00 чейин өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө абал киргизилген мезгилинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Нарын облусунун Ички иштер башкармалыгынын начальниги Алиев Уланбек Карыбекович, Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Нарын шаарынын жана Ат Башы районунун коменданты болуп дайындалды. Өзгөчө абал режимин камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Нарын шаарынын жана Ат Башы районунун аймагында комендатура түзүлдү. Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Нарын шаарынын жана Ат Башы районунун комендатурасы жөнүндө жобо бекитилди. Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Нарын шаарынын жана Ат Башы районунун аймагында өзгөчө чаралар, жарандардын укуктарын жана эркиндигин убактылуу чектөөлөр жана алардын кошумча милдеттери аныкталды. Кыргыз Республикасынын президентинин жогоруда белгилеген жарлыктардын ченемдерине ылайык жарлыктар Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жиберилди. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, аталган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын Кыргыз Республикасынын Конституциянын 74 беренесине ылайык бекитип берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Рахмат, Курманбек Сапарович. Урматтуу депутаттар, президенттин жарлыгы менен тааныштырды толугу менен. Анда кандай кылабыз? Суроолорго эле өтөлү? Барбы сурооңуздар? Бекитип берели, узартып. Анда урматтуу депутаттар, азыр 5-чи микрофон. Рахмат, Сулайманов Бирбол. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сунушту өкмөт берип атат. Президент колдоп бизге алып келип атат. Биз колдоп берерден мурда өкмөт ушу күнгө чейин кандай иш жүргүздү, эмнелер жүргүздү, эмне кемчилдик болду, эмне себептен дагы узартып атабыз, ошолор боюнча бизге так эртеңки күн кандай болот элдин жашоосу, бүгүнкү күнгө чейин болгон иштерин бизге отчетун берсин. Биз угайлы, кандай себептер менен узартылып атат, түшүнүп атабыз, бүт дүйнөдө ушундай болуп атат, бизде дагы ушуга биз мажбур болуп атабыз. Бирок биз уккубуз келип атат. Сразу эле добушка берип колдоп берип коебуз деген бул туура эмес. Биз угалы, Боронов жооп береби, жазып премьер келип өзү жооп береби? Биз так маалымат алалы. Эл күтүп отурат. Эртеңки жашообуз кандай болот деп. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат. Масалиев, Өнүгүү прогресс фракция. Мен Алтынбек Турдубаевдин оюну колдойт элем. Бирок менде мындай сунуш бар да. Эгерде өкмөт бизге микрофондон азыр болгон болбогонду айткандын ордуна кагаз түрүндө
бардық депутаттарға так маалымат берсін. Қайсы қаражатты қаяққа іштетті? Жиналған фондың ақшасы қаяққа кеткеніне? Қайсы жерден қанша қарыз алдық? Қайсы жерде жетіспей тұрады? Қағаз түрінде қол қойып жазып бергенде так болады. Мына бір айдан бері врачтарға айлық береміз деп айтылып атат, бір тиын берелер керек. Азыр есептеп атат, кімге беріш керек, таңдап атат. Бұл өте татып алмасы. Сондықтан қағаз түрінде бізге берсеңіздер, анан біз танышқаннан кейін ертесі күні алчомча кемшіліктер бізде эле елдің көйгөйүнө айтканга жарайбыз барбыз. Азыр жөн эле койгон, мен ойлоп атам, Боронов делем да так айта албайт да. Күрөшөбүз деп коет да. Тяжелые времена, будет тяжело жить деп коет, болду ушу мен. Сунушту айтсаңыз. Кагаз түрүндө мен сунушум. Кагаз түрүндө өкмөт бизге ар бир депутатка, бир гана төрага эмес, баарыбызга маалымат бүгүн кечке чейин берсин. Анан эртең болобу биз отуруп бир пикир алмашсак туура болмок эле. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, мен оюмча Алтынбек мырза азыр так даана айтты да. Биз жөн эле чечимди кабыл аткан жокпуз. Биз дээрлик мамлекетибиздин жарымыздан көп территориясында өзгөчө кырдаалды узартуу жөнүндө чечим кабыл алуу жөн эле мынтип кабыл алып койгон болбойт. Биз ошол кырдаалда өкмөт кандай иштеп атат, эмне кыйынчылыктар бар, дагы мындан кийин да оорлошуп кетсе кандай болот дегенди ушул жогорку кеңеш угуп туруп, анан ушул чечимди кабыл алыш керек деген ойдомун. Рахмат. Премьер-министр келсин бул жака, отчет берсин жогорку кеңешке, түздөн түз укугу жогорку кеңеш, премьер-министрдин түздөн түз милдети ошону так аткаралы. Анан бул жерде суроолор көп болуп атат дейт, кээ бир депутаттар табло сурап атат. Рахмат. Рахмат, анда мындай кылалы, урматтуу депутаттар. Азыр биз мөөнөттөрүн узартып, анан башка жаңы аймактарды өзгөчө абалдын режимине киргизип беребиз деген токтом долбоор даярдалган. Президенттин указы ошондой чыккан. Ал эми өкмөт угабыз, ушул бүгүнкү кырдаалды, абалды угабыз премьер-министр десек, аны анда өзүнчө чакырып, же бүгүн түштөн кийин болобу, же эртеңки жыйынга чакыралы.